ВСте көптөгөн мүмкүнчүлүктөр каралган СИЗОго караганда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиев учурда Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында кармалып турганы белгилүү болду. УКМКнын экс төрагасы Камчыбек Ташиевдин иниси 1 апрелде кармалып соттанып жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 21 түзөтүү мекемесинде кармалат деген чечим чыгарган. Тергөө амалдары жүрүп атат ЭБСте. Тергөө амалдары жүргөнгө ЭБСте неме болсо болот. Анан кийин неме тергөө амалдары бүткөндөн анан кайта эле СИЗОго киргизилет. Шайырбек Ташиевке Кыргыз-нефтегаз ишканасынын айланасындагы иш боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлган. Ички иштер министрлигинин бул иш боюнча чыгарган видеосунда Кыргыз-нефтегаз ишканасындагы коррупциялык схемалардан улам мамлекет 4,1 миллиард сом зыян тартканы. Буга экс депутаттын тиешеси бар экени айтылат. Ташиев айыптоолорду четке кагып келет. Айрымдар соттун чечимине карабай анын милициянын убактылуу кармоочу жайында кармалып жатышын тандалма мамиле катары баалап жатышат. СИЗО менен ВСтин айырмасы, мисалы ВСте көптөгөн мүмкүнчүлүктөр каралган СИЗОго караганда. ВСте жакындары менен жолукканга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жакта муз аткычтарды, телевизорлорду, жада калса жакындардан келген тамак аштарда кирүү эркиндиги көбүрөөк каралган. СИЗОдо болсо мисалы актайын бир убактылуу мөөнөт берилет, ошол мөөнөттөрдүн арасында гана жакындары менен жолукканга тамак аш киргизгенге ушул эле кичине аз эле мүмкүнчүлүктөр бар да. Экс депутаттын жакындары да тандалма мамиле тууралуу сындуу мааттарга азырынча комментарий бере элек. Ошол эле учурда бул маселени Шайырбек Ташиевдин жеке коопсуздугу менен байланыштыргандар бар. Иниси болгондон кийин криминалдын ана башын өлтүрүлгөндөн кийин сетаки өч алуу деген баарында болбосо дагы ошол жерде отургандардын ичинен кээ бирөөндө болушу мүмкүн да. Камчыбек Ташиев 2020-жылы октябрь окуяларынан соң УКМКнын төрагасы болуп, өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бирине айланган. Ал 75-чилердин каты боюнча иште 8 шектүүнүн бири болгон. 2-июлда Бишкектин 1-май райондук соту аны жана башка айыпталуучуларды бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча 4 жылга кесип, бирок 3 жылдык пробациянын негизинде эркиндикте калтырган. Ресурсы бар, электораты бар, же болбосо тандемде болгон кишилерге макам ээлерине өзүнчө тиги укук, өзүнчө сот, өзүнчө мамиле болгону бүгүнкү күндө бизде тилекке каршы Кыргызстанда мурункудай эле каста, саясий бир каста, өзүнчө кол тийбестердин кастасы пайда болгонунун бир көрсөткүчү. Камчыбек Ташиев 2027-жылдагы президенттик шайлоого катышпай турганын, бул өнөктүктө президент Жапаровдун талапкерлигин колдоорун 16-июлда жарыя кылды. Анын жактоочусу 1-май райондук сотунун Ташиевди күнөөлүү деп тапкан чечимине каршы кийинки инстанцияга даттанууга арыз даярдап жатканын билдирген.